Урматтуу достор, азыр переговор бүттү. Камчы Кыдыршаевич Баткенде ошол переговордун аягына чыкты. Саламатсызбы? Айтсаңыз, мына ушул Баткенге келдиңиз. Сизге чоң рахмат. Мына ушул кыйын кырдаалда Баткен элине келип, дух берип, колдоп, мына переговорду жүргүздүңүз. Айтсаңыз, переговордун жыйынтыгы кандай болду? Биз азыр бул жерде Баткен облусунун штаб түзүлгөн. Штабтын негизинде баардык керектүү мекеме ишканалардын жетекчилери, ведомстволордун жетекчилери, айрыкча мына күч жетекчилери Баткен облусундагы президенттин өкүлү менен биргеликте Ташкент, Тажикстан Республикасынын Согди облусунун башчысы, КМБдин Тажикстан Республикасынын КМБдин биринчи орун басары, Погран службанын башчысы, анын орун басарлары жана көптөгөн күч структуралар менен биргеликте Тажикстан, Кыргызстан чек-арасында достук заставасынын жанында жолугушуу өткүзүп келдик. Жана ошол жолугушуулардын негизинде бир чечимдер кабыл алынды. Бул биринчиден биз ошол комиссия түзүүнү чечтик. Кечеги болуп өткөн окуяларды комиссия иликтөөнү. Экинчиден ошол кечеги болуп өткөн окуялардагы чыгуу себептерин ошол комиссияда изилдеп чыгат. Üçüncüden mevkiyesi topşırma verildi. Şu jерлердеги кече көчүп чыгып кеткен адамдардын бардыгын үйлөрүнө кайтаруу, өз убагында кайтаруу жана бүгүн кечке чейин адамдар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп калыш керек. Андан сырткары бардык күч түзүмдөрүн жергиликтүү тынчтыкты сактоого алып баруу жана ошол жерде контролдоо. Эң негизгиси бардык күч түзүмдөрүн, чек арага жакындаган күч түзүмдөрүн өздөрүнүн частарына кайтаруу. Ошол боюнча азыр бардык күч түзүмдөрү менен чогулуш өтүп атат. Буюрса бүгүн кечке чейин бардык күч түзүмдөрү чек арада кайтарылат. Чек арада бир гана погранслужба жана милициянын керектүү органдары калат, коомдук тартип сактоо үчүн. Ушул эми Тажикстан буга чейинки переговорлордо айткан сөздөрүндө турган эмес да. Кече дагы ушул переговор болгондон кийин дагы аткылап башташкан. Бүгүнкү переговордун жыйынтыгында ошол нерселер аткарат деп ишенесизби? Мен ойлоймун, себеби кечеки болуп өткөн конфликттен кийин булар ошол бүгүнкү айткан жолугушуулардын жыйынтыктарын аткарат деген ойдобуз. Жана кечеки болгон конфликттен кийин булар көбүнө өздөрү сабак алып калыштыгы, демек буларга аткарууга мажбур болушат деген ойдо. Камчы Кыдыршаевич, айтсаңыз, Баткенге ушул военныйларга өзгөчө көңүл бурулат деп сиз мына УКМК келгенден бери колдоо көрсөтүп келесиз да. Ушул Баткенде иштеген ушул чек ара кызматкерлерине мындан ары дагы кандай ушундай дух берилип, кандай ушул зарплатасы көтөрүлүп, кандай Баткенде эмес, бүт Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүнүн бардыгына азыркы күндө мамлекетибиздин башчысы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн президенти Садыр Ожоевич Жапаров тарабынан негизинен көптөгөн көңүлдөр бурулуп атат. Ошо көңүл бурулуунун негизинде былтыркы эле жылы 2021 жылы күч түзүмдөрүнө, аскерий кызматтагыларга, милиция органынын кызматтарына, коргоо органынын кызматтарына көптөгөн материалдык техникалык жабдуу боюнча, алардын жашоо турмуштары боюнча жана башка атайын жабдуулар боюнча жардам берилген. Былтыр апрелде болуп өткөн конфликтте биздин колубузда эч кандай бир көп мындай мүмкүнчүлүгүбүз болгон эмес. Жана бир гана жападан жалгыз гана бир бронь машинабыз болгон. Ал эми бул болгон конфликтте бардык жакта жакшы курал жабдыктарыбыз да жакшы болду. Андан сырткары мына президенттин тапшырмасы негизинде алынып келинген 40 бронь машина ушул жерде кече конфликтте бардык жабыркагандарды, жарадар болгондорду, жөнөкөй адамдарды
ошол конфликттин оңдордун алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүнө байланыштуу көптөгөн адамдар жабыркаган жок. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда ички биримдик аябай керек болуп турат да. Мисалы биз ушул жетекчилерди биз Кудай кошкон адам жетекчи болот. Жетекчилерди биз колдоп кубаттап, ушул биримдикке келүү учур талап болуп турат да. Ушул Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча дагы Мамлекеттин өнүктүрүү негизи багыттары бул ынтымакчылык болуш керек. Коомубуз ынтымакчылык болсо, баарыбыз бир багытта элдин, журттун, мамлекеттин келечеги үчүн, коопсуздук үчүн аракет кылсак, сөз өнүгүү болот деген ойдомун.